Bizde 28 жаран мыйзамсыз кармалып отурат түрмөдө. Кече дарыгерлер барып, эки кызыбыздын ден соолугун карады, ден соолугуна аябай каттуу коркунуч келип турат деп коңгуроо кагып атат. Кайгылуу окуяга алып келиши мүмкүн деген коңгуроо кагып атат. Мына жерде эч нерсе болбогондой жогорку кеңеш бюджетти карайлы, мыйзамды карайлы, регламентти карайлы, давай статусту карайлы. Балекетти алып келбейт биз кабыл алып аткан мыйзамдар. Эч нерсеге жарабайт. Баарын өзүм билемдик менен кетип барчысына акыры алып барып бир жакшылык алып барбайт туугандар. Мына Сажуу Малатованын сүйлөгөн сөзү 2000-жылы. Эгерде бүгүн Горбачевка ишеним көрсөтпөсөк союзду сактап калабыз деп кыйкырды, бүтүн ушул залда отургандардын баары каткырып күлдү, трибунадан кууп түштү. Бир жылдан кийин союз жок болду. Миллиондогон жарандар кайгынын чеңгелинде калды. Мен дагы ошентип эскертем азыр. Эгерде ушул коңгуроо кагып аткан коңгуроого эгерде же президенттин же жогорку кеңештин кулак какпаса, эртең азаптын чеңгелине кабылабыз. Же сөзсүз Марат Казакбаевге окшоп, же башкаларга окшоп сөөгү чыгыш керек барган жерден. Мына ол жерде эч нерсе болбогондой болуп, тымпыйып, мыйзам бузулбагандай, конституция бузулбагандай болуп, мыйзамдарды талкуулап, кабыл алып отуруштун өзү кайдыгерлик деп отурат. А кайдыгерлик мыйзам боюнча дагы, иман боюнча дагы эң чоң күнөөгө батат туугандар. Бир үй бүлө сыздап отурат, 28 үй бүлө сыздап отурат. Энесин көрө албай баласыз да отурат, кызын көрө албай атасыз да отурат, аялын көрө албай күйөөсүз да отурат. Мына жерде жылуу жумшак отуруп биз мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Бирдем өзгөрүп кетеби ал мыйзамдарда? Соңку кезде сүйлөгүң да келбейт, ушул жерге киргиң да келбейт, мен ачык айтайын. Кайран жогорку кеңеш, кайран эгин өкүлдөрү, кайран алып аткан айлык, кайран көкүрөккө таккан монол, кайран адамбыз деп басып жүргөн биз. Эмнени өзгөртө алабыз? Эмнеге таасир келтире алабыз? Ушул жерде шушуңдашып, 5-6-дан сүйлөшүп, кудуңдашып, сүйүшүп, кучакташып, өз маселебизди чечкенден башка эмне кылып атабыз туугандар? Биз кабыл алган мыйзамдардан эмне өзгөрүп атат? Кайсы жакшылыкка баратабыз? Же конституцияны корго деп, конституцияны коргой албасак, адамдын укугун сактап бер деп, аны сактай албасак, мына жерде ант ичпедик беле? Мен кыйшаюусуз аткарам, эгерде аткара албай кайсам, мыйзамдарга ылайык жооп берүүгө даярмын деп. Кана жөлөк пулдардын эң керектөлүүчү корзинадан аз болгону, көп болгону, кана? Акылбек Жапаров жарыялады, аны аткарбайбыз деди, аткара да албайбыз деди. Эмнеге добуш бердик биз? Иштей бер айланайын дедик. Аткарылбаса койсун, конституция өзү менен өзү болсун. Урматтуу кесиптештер.